Саламатсыңар балдар. Силер менен 7-класстын алгебра курсунда окуп үйрөнүүгө арналган кезектеги телесабакта жолугушуп жатканыма абдан кубанычтамын. Андемесе келгиле, алгач сабактын башталышында бүгүнкү сабакта эмнелерди өтөрүбүздү кайталап алалык, андан кийин бир аз мисалдарды аткаралык. Мынакей, биз бүгүн сабакта эмнелерди аткарабыз? Биз бүгүн сабакта эки туюнтманын суммасын жана айырмасын квадратка көтөрүүнүн кыскача формуласын кайталайбыз. Ошондой эле эки туюнтманын квадраттарынын айырмасын көбөйтүүчүлөргө ажыратуудагы кыскача көбөйтүүнүн формуласы менен таанышабыз. Жана ал формуланы пайдаланып, көп мүчөнү көбөйтүүндү өзгөртүүдө, туюнтманын маанисин эсептөөдө жана теңдемелерди чыгарууда пайдаланабыз балдар. Андемесе келгиле, алгач өткөн сабактагы айрым бир материалдарды кайталап алалык. Мынакей, мен таяныч белги катары силерге эки туюнтманын суммасынын квадратын жана эки туюнтманын айырмасынын квадратын көрсөтүп жатам. Биринчи туюнтманы мен 3 бурчтук формасында белгилеп койдум, экинчи туюнтманы көп бурчтук формасында кылдым. Эми өткөн сабакта силерге белгилүү болгондой, эки туюнтманын суммасынын квадраты эмнеге барабар эле? Мен алгач ошол формуланын өзүн көрсөтөйүн, анан силерге эрежесин кайталап өтөбүз. Мынакей, эки туюнтманын суммасынын, мына көрдүңөр, ортосунда плюс белгиси турса, суммасынын квадраты жөнүндө сөз болуп жатат. А экинчиде болсо эки туюнтманын айырмасынын, мына мен минус белгисин көрсөтүп жатам, квадраты жөнүндө сөз болот. Экөөнүн айырмасын билесиңер. Демек, келгиле ошону кайталайын. Эки туюнтманын суммасынын квадраты бул эмнеге барабар? Биринчи туюнтманын квадраты плюс биринчи менен экинчи туюнтманын эки эселенген көбөйтүндүсү плюс экинчи туюнтманын квадратына барабар. Кайталайм. Эки туюнтманын суммасынын квадраты биринчи туюнтманын квадраты плюс биринчи менен экинчи туюнтманын эки эселенген көбөйтүндүсү плюс экинчи туюнтманын квадратына барабар. Эми эки туюнтманын айырмасынын квадратын жазайын. Мен таяныч белгилер менен жазып жатам. Биринчи туюнтма азыр тегерек формасында турат, экинчи туюнтма квадрат формасында турат. Анда келгиле формуланын келип чыгышын жазып көрөйүн. Мынакей, биринчи туюнтманын квадраты минус болот бул жерде. Биринчи менен экинчи туюнтманын эки эселенген көбөйтүндүсү плюс экинчи туюнтманын квадратына барабар. Кайталайм. Эки туюнтманын айырмасынын квадраты бул эмнеге барабар эле? Албетте, силер көрүп тургандай, биринчи туюнтманын квадраты минус биринчи менен экинчи туюнтманын эки эселенген көбөйтүндүсү плюс экинчи туюнтманын квадратына барабар. Бул эки формула менен силер өткөн сабакта таанышкан болчусуңар балдар. Эми биз бүгүнкү сабакта квадраттардын айырмасы деген теманы өтөбүз. Кананда балдар, дептериңерге жаңы теманы жазып алгачы. Квадраттардын айырмасы. Жаздыкпы? Андемесе, мынакей, эки туюнтманын деген сөздү кыскартып жазганбыз. Окуу китебиңерде квадраттардын айырмасы деп турат. А силер түшүнгүлө, кайсылардын квадраттарынын? Ооба, экранда силер көрүп тургандай, эки туюнтманын квадраттарынын айырмасы. Бул эмнеге барабар экендигин биз бүгүнкү сабакта үйрөнөбүз. Көрдүңөрбү? Эки туюнтманын квадраттарынын айырмасы эмнеге барабар экендигин бүгүнкү сабакта үйрөнгөнү жатабыз. Ал үчүн алгач көбөйтүүнү көп мүчө түрүндө жазгыла деген силерге ушундай тапшырма берилсин. Кана балдар, карап көргүлөчү. Эки көп мүчө берилди. С минус Д деген жана С плюс Д деген. Ушул эки көп мүчөнүн көбөйтүндүсү туруптур. Муну силер көп мүчө түрүндө жазышыңар керек. Ал үчүн көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнүн эрежесин пайдаланалык. Мен чыгарайын, силер баамдап байкап тургула. Көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйткөн учурда силер көрүп тургандай көп мүчө пайда болот. Мынакей, эми кантип кайдан келип чыкканын көрсөтөйүнчү. Ц'ны Ц'га көбөйтсөм, Ц квадрат пайда болду. Ошондой эле Ц'ны Д'га көбөйтсөм, плюс Ц Д пайда болду. Эми эмнени көбөйтөм балдар? Ооба, силер байкагандай, минус Д'ны S'га көбөйтөм. Минус Ц Д пайда болду. Эми минус Д'ны плюс Д'га көбөйтөм. Албетте, минус Д квадрат пайда болду. Эми балдар, окшош кошулуучуларды байкадыңарбы? Плюс S'ды менен минус S'ды окшош кошулуучу. Экөө карама каршы белгиде тургандыктан суммасы нөлгө барабар болот. Анда бизде эмне калат? С квадрат минус Д квадрат эле калат экен.
Келгиле дагы ушул сыяктуу эки көп мүчөнүн көбөйтүндүсүн жазайын. Муну да көбөйтөйүн. Көбөйткөндө мына силер көрүп тургандай көп мүчө пайда болот. Кайдан келип чыкканын көрсөтүп коеюн. М менен M'ди көбөйтсөм М квадрат. М менен минус N'ди көбөйтсөм минус М N. N менен M'ди көбөйтсөм плюс NM. Плюс N менен минус N'ди көбөйтсөм минус N квадрат. Бул жерде дагы окшош кошулуучулар бар. Суммасы 0 болот экен. Карама каршы сандар болуп атат. Байкап жатасыңарбы? Анда бизде М квадрат минус N квадрат эле калат экен. Эми үчүнчү тапшырманы көрсөтөйүн. Мында да көп мүчөгө көбөйтөбүз. Мынакей, көп мүчөгө көбөйтсөк, силер көрүп тургандай көп мүчө пайда болду. 3K'ны 3K'га көбөйтсөм 9K квадрат чыгат балдар. 3K'ны плюс F'ге көбөйтсөм 3KF чыкты. Эми минус F'ти 3K'га көбөйтсөм минус 3KF пайда болду. Минус F'ти плюс F'ге көбөйтсөм минус F квадрат пайда болду. Бул жерде дагы окшош кошулуучулардын суммасы 0 болгондуктан 9K квадрат минус F квадрат пайда болот балдар. Төртүнчү бир учурду көрсөтөйүн. Анан силер жыйынтыктайсыңар. Силер бир нерсени баамдап тургула. Бардыгында бир жалпылык бар. Эми 2x y кайдан келип чыкканын көрсөтөйүнчү. 2y менен x'ти көбөйтсөм 2x y келип чыкты. 2y менен минус 2y'ти көбөйтсөм минус 4y квадрат келип чыкты. X менен плюс x'ти көбөйтсөм плюс x квадрат келип чыкты. X менен минус 2y көбөйтсөм минус 2xy келип чыкты. Балдар, силер көргөндөй 2xy менен минус 2xy'тин суммасы 0 болот. Анда бизде x квадрат минус 4y квадрат келип чыгат. Минус 4y квадрат менен x квадраттын ордун алмаштырдым. Кошууда орун алмаштыруу касиети жашайт. Эми балдар, кана ушул 4 тапшырмага жакшылап баамдагылачы. Эмнени байкадыңар? Демек көп мүчөгө көбөйткөндө аларды кыскача түрдө жазууга мүмкүнчүлүгүбүз бар экен. Ортосундагы жазууну жазбастан мына мен жаап коеюн. Түздөн түз эле с минустыны с плюс дга көбөйткөндө с квадрат минус d квадрат боло тургандыгын көрүп турасыңар. Демек анда келгиле ошолорду кыскача эле минтип жазып коелук. Мынакей балдар. Демек биз бекер жерне кыскача көбөйтүүнүн формуласы деген жокпуз. С минус д'ны с плюс д'га көбөйткөндө с квадрат минус d квадрат чыкса, а минус б'ны а плюс б'га көбөйтсөк, а квадрат минус б квадрат чыгат. Ушул биз бүгүн өтүп жаткан жаңы теманын негизги өзөгүн түшөт. Мынакей m плюс m'ди m минус m'ге көбөйтсөк, m квадрат минус n квадрат. 3k минус f'ти 3k плюс f'ге көбөйтсөңөр 9k квадрат минус f квадрат. Эки туюнтманы эле квадратка көтөрүп туруп, алардын айырмасы менен жазып коесуңар мынакей. Эми келгиле, эки туюнтманын айырмасы менен алардын суммасынын көбөйтүндүсү ушул туюнтмалардын квадраттарынын айырмасына барабар. Мынакей, биздин бүгүнкү темабыздын негизги өзөгүн түзгөн формуланы жаздым. Эки туюнтманын айырмасы менен алардын суммасынын көбөйтүндүсү берилген. Ушул туюнтмалардын квадраттарынын айырмасына барабар экендигин көрдүңөр. Бул формуланы дептериңерге жазып алган болсоңор, сабактын жүрүшүндө ушул формулаларды пайдаланабыз. Эми карагылачы, мен силерге биринчи суроону берейин. Теңдештик келип чыккандай, жылдызча белгисинин ордуна кайсы бир мүчөнү жазууга болот? Ойлонуп көргүлөчү. Жогоруда мен силерге 4 мисалды чыгардым. Андан кийин негизги формуланы көрсөттүм. А минус б менен а плюс б'нын көбөйтүндүсү а квадрат минус б квадрат болоорун көрсөттүм. Анда силер жылдызчанын ордуна кайсы бир мүчө келе турганын таап көргүлөчү. 64 келеби, 8 келеби, 16 келеби, же 32 келиши мүмкүнбү? Таптыңарбы? Эгер силер туура жоопту дептериңерге жазган болсоңор, анда мен чыгарылышын көрсөтөйүн балдар. Мына биз жылдызчанын ордуна кайсыл бир мүчө келерин табыш үчүн жогорудагы мен силерге үйрөткөн эки туюнтманын айырмасы менен алардын суммасынын көбөйтүндүсү алардын квадраттарынын айырмасына барабар экендигин көрсөттүм. Бул жерде а квадрат менен б квадрат 4b квадратка барабар экен, а квадрат 64кө барабар экен. 4b квадрат деген кайсы бир мүчөнүн квадраты балдар? Ооба, 4b квадрат деген 2b деген бир мүчөнүн квадратын берет. А 64 деген кайсынын квадратын берет? Албетте бул 8тин квадратын бермек. Анда эмесе бул жерге мен 8ти коюп коеюн.
8'din kvadraты экендигин түшүнөсүңөр. Кайталайм. 64 деген 8'din квадратын берет. Ошондуктан 8 минус 2b 8 плюс 2b деп жазып койсок болот. Демек бизде жылдызча белгисинин ордуна белгисиз болгон бир мүчө бул 8 экен. Туура жооп, экинчи жооп. Эгер кимиңер экинчи жоопту белгилеген болсоңор, анда азаматсыңар. Мынакей, эки туюнтманын айырмасы менен алардын көбөйтүндүсү ошол туюнтмалардын квадраттарынын айырмасына барабар деген формуланы колдондум. Башкача айтканда балдар, көбөйтүндүнү көп мүчө түрүндө жазган учурду кездештирдик. Эми келгиле, кайрадан эле мен силерге эки көп мүчөнүн көбөйтүндүсүн аткарып көрөйүн. Көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнүн эрежеси боюнча. Аны ага көбөйтсөм а квадрат, аны бга көбөйтсөм плюс аб, минус бны ага көбөйтсөм минус аб, минус бны плюс бга көбөйтсөм минус б квадрат. Демек мындан ары биз эч качан ушинтип узун көп мүчөнү көп мүчөгө көбөйтүүнү аткарбастан аларды кыскача формуласын пайдаланганга аракет кылышыбыз керек экен. Анткени көрдүңөрбү, суммасы нөлгө барабар болгон окшош кошулуучу кездешкендиктен бунун ордуна биз а квадрат минус б квадрат деп эле жазабыз. Мындан ары кыскача көбөйтүүнүн формуласын колдонобуз. Анткени а минус б менен а плюс бнын көбөйтүндүсү а квадрат минус б квадратка барабар. Эми ушул жерден бир көңүл бура турган нерсе бар балдар. Көңүл бургула деп мен атайын көрсөтүп жатам. Эмнени баамдап турасыңар биринчи формулада? Ооба балдар, көп бурчтуктун квадраты болгон жерде, мынакей, минус болгон же болбосо айырмасын көрсөткөн учурда 3 бурчтук туруп атат. Демек көп бурчтуктун квадраты минус 3 бурчтуктун квадратын көрсөңөр, минус белгиси турган же айырмасы турган жерде албетте биринчи орунда көп бурчтуктун өзү турушу керек. Түшүндүңөрбү? Кайра кайталайм. Ушул жерге жакшылап көңүл бурулачы. Биринчи көп мүчө айырманы түзгөн учурда көп бурчтуктун квадратынан 3 бурчтуктун квадратын кемитсеңер, анда айырмасында дагы алгач көп бурчтук турушу керек мынакей. Эми экинчи формула туура турат да, мына ушул жерде суроо туруп атат. Плюс болгондо айырмасы туруп атат. Плюс болгондо кошуунун орун алмаштыруу касиети жашайт. Ошондуктан плюста экөөнүн ордун алмаштыра берсеңер, эч нерсе өзгөрбөйт. Минусунда гана көңүл бургула. Кемитүүчү болуп атат. Кемүүчүнүн квадратын көргөн учурда ошол жердеги турган бир мүчө алгач биринчи жазылыш керек айырмасында. Эми мынакей, бул жерде эчтеке өзгөрбөйт. Анткени кошуунун орун алмаштыруу касиети жашайт болчу. Келгиле каталарды табалы деген тапшырманы көрүп турасыңар. Бул жерде мен ката кетирдим. Кана бир аз баамдагыла дагы кайсыл жерде ката бар экендигин өзүңөр байкагылачы. Мен бул жерде бир ката кетирдим. Кайсыл жеринде катасы бар? 3y плюс 7x менен 7x минус 3y көбөйтүндүсү 3y квадраты минус 7x квадратына барабар. Же бул барабар 49x квадрат минус 9y квадратка. Мен кайсыл жерде ката кетирдим балдар? Биринчинин квадратын жаздым, минус экинчинин квадратын жаздым. Ооба балдар, ката кетти. Анткени а минус б көбөйтүлгөн а плюс б болсо а квадрат минус б квадрат. Мынакей, айырманы карагылачы балдар. Эки туюнтманын айырмасы менен суммасынын көбөйтүндүсү болуп атпайбы? Квадраттардын айырмасын түзгөндө ошол айырмага ориентир алгыла силер. А минус б, а биринчи жазылып атат. Бул жерде демек силер кайсыга көңүл бурмак экенсиңер? Алгач 7x квадратын жазмак экенсиңер. Көрдүңөрбү катаны? Мына көпчүлүк окуучулар ушундай жерден ката кетирип барышат. 3y квадрат минус 7x квадрат эмес балдар. 7x квадрат минус 3y квадрат болмок. Мына ушул жерде ката кетирмек, ордун алмаштырышыңар керек. Анткени силер айырмага көңүл бургула, суммага эмес. Демек анда 7x квадрат минус 3y квадрат десеңер туура болмок. Мына ошондон 49x квадрат минус 9y квадрат келип чыкты. 7x'тин квадраты 49x квадрат, 3y квадраты 9y квадрат болмок. Эми балдар, биз бүгүнкү формуланы колдонуп теңдемени чыгарып көрөлүчү. Бизге бир теңдеме берилди. X квадрат минус 16 барабар 0. Балдар билесиңерби? Бир эле теңдемени бир нече жол менен чыгарсак болот. Ушул x квадрат минус 16 барабар 0 деген теңдемени силер башкача жолдор менен да чыгарсаңар болот. Мисалы үчүн, ушул эле теңдемени график жолу менен чыгарса да болот. Ушул эле теңдемени аналитикалык жол менен чыгарса да болот. Демек бир эле теңдемени бир нече жол менен чыгарууга мүмкүнчүлүгүңөр бар. Анда келгиле чыгарып көрөлүк.
x квадрат минус 16 барабар 0 деген теңдемени биз бүгүнкү үйрөнүп жаткан эки туюнтманын квадраттарынын айырмасынын формуласын пайдаланып чыгаралык. X квадраттын өзүн жазайын. 16 дегенде 4-тün квадраты деп жазып алайын. Мынакей балдар, эми ушул жерден мен a квадрат минус b квадрат башкача айтканда бизге эгерде көп мүчө берилсе, аны көбөйтүндү түрүндө жазганга мүмкүнчүлүгүбүз бар. Формуланын экинчи учурун пайдаланып жатам. Биз буга чейин эки көп мүчөнүн көбөйтүндүсүн көп мүчө түрүндө жазганбыз. Азыр мен көп мүчөнү көбөйтүндү түрүндө жазган атам, көбөйтүүчүлөргө ажыратууга пайдаланам. Анда x минус 4 плюс x плюс 4-тün көбөйтүндүсүнөн турат. Бул биринчи көбөйтүүчү 0 болушу мүмкүн. Анда биринчини көбөйтүүчү 0 болушу мүмкүн десем x биринчи барабар 4 болот. Же экинчи көбөйтүүчү 0 болушу мүмкүн. x плюс 4 барабар 0. Анда мындан x экинчи барабар минус 4 болот. Балдар карагылачы. x минус 4 менен x плюс 4-тün көбөйтүндүсү 0-гө барабар болуш үчүн көбөйтүүчүлөрдүн жок дегенде бирөө 0 болсо көбөйтүндү 0 болот эле. Биринчи учурда мен x минус 4 барабар 0 болсун деп карасам, анда x биринчи тамыр десем, бул 4-кө барабар болду. Же x плюс 4 барабар 0 деп ала турган болсом, анда x экинчи барабар минус 4 болду. Бул теңдеменин эки тамыры болду. Эми келгиле текшерип көрөлүк. Биринчи алгач x биринчинин ордуна 4-тү коеюн. X'тин ордуна 4-тү койсом 4-тün квадраты 16, 16-дан 16-ны кемсем 0 болот. Демек x биринчи барабар 4 деген теңдеменин тамыры боло алат. X экинчини ордуна коюп көрөйүн. Минус 4. Минус 4-тün квадраты минус 16 эмес, 16 болот балдар. Айрым окуучулар ушу минус 4-тün квадраты минус 16 деп эсептешет. Жок. Минус 4-тün квадраты дегенибиз минус 4-тү минус 4-кө көбөйт деген сөз. Ал 16 эле болот. 16-дан 16-ны алсак 0-гө барабар. Демек, бул дагы теңдеменин тамыры боло алат. Анда биринчи менен экинчи жооптун ичинен туура жообу биринчи жооп болчу. Башкача айтканда x-тын 4-кө жана минус 4-кө барабар болгон учурларында теңдеме туура барабардыкка айланат. Жообу x биринчи барабар 4, x экинчи барабар минус 4 деп жазып аласыңар. Урматтуу окуучулар, ушул жерден биз кайсыл формуланы колдондук? Ооба, a квадрат минус b квадрат барабар a минус b a плюс б'нын көбөйтүндүсү түрүндө турганын колдондук. Ушул жерден силерге бир эскертүүчү нерсе. Биз бүгүнкү өтүп жаткан ушул квадраттардын айырмасынын формуласын колдонгон учурда, айрым учурда көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууда же көбөйтүндүнү көп мүчө түрүндө жазууда колдонуп жатабыз. Кайталайм. Ушул биз бүгүнкү өтүп жаткан формула эки учурда колдонулуп жатат. Айрым учурда көп мүчө берилсе, a квадрат минус b квадрат деген. Силер аны көбөйтүндү түрүндө жаздыңар. a минус b менен a плюс b'нын көбөйтүндүсү түрүндө. Айрым тапшырмаларда көбөйтүндү түрүндө берилет. Силер аны көп мүчө түрүндө жаза аласыңар. Байкадыңарбы? Мен эки учур үчүн мисалдарды иштеп жатам. Айрымдарында көп мүчөгө айландырдым, айрымдарында көбөйтүндү түрүндө жазып алдым. Демек ушуларды кандай учурда колдондук? Ооба, силер көргөндөй теңдемени чыгарганда да колдондук. Эми келгиле, дагы бир туюнтманы жөнөкөйлөтүүгө колдонуп көрөлүк. Муну колдонгон учурда силер азыр жогорудагы эле көргөндөй 4x минус 3, 4x плюс 3-тün ордуна жана x плюс 2 менен x минус 2-нин ордуна кыскача эмне деп жазып койсок болот экен? Ооба, 4x-тин квадраты 16x квадрат, 3-тün квадраты 9. Демек 4x минус 3 менен 4x плюс 3-тün көбөйтүндүсүнүн ордуна 16x квадрат минус 9 деп жазсак болот. X плюс 2 менен x минус 2-нин көбөйтүндүсүнүн ордуна x квадрат минус 4 деп кыскача формуланы пайдаланып жазып койсок болот. Анда демек эки кашаанын ордуна мынакей 16x квадрат минус 9-ту жазайын. Бул экөөнүн ордуна x квадрат минус 4-ту жазайын. Ортосунда албетте минус белгиси турат. Мынакей анын өзүн жазып коеюн. Эми көп мүчөдөн көп мүчөнү кемитиш үчүн кашааларды ачышка туура келет. Биринчи кашаанын алдында плюс белгиси тургандыктан өзү жазылат. Экинчиде минус белгиси туруп атат, көрүп атасыңарбы? Анда минус x квадрат плюс 4 деп жазып коем. Окшош кошулуучуларды топтосом 15x квадрат минус 5-ке барабар балдар. Мынакей туюнтманы жөнөкөйлөтүүдө дагы биз бүгүнкү өтүп жаткан формуланы колдондук. Эми мынакей үлгү боюнча көбөйтүндүнүн маанисин тапкыла деген 5-чи тапшырма берилип жатат. Үлгүнү карагылачы. 79 көбөйтүү 81-ди 80 минус 1 деп жазса болот, 81-ди 80 плюс 1 деп жазса болот. Ана биз бүгүнкү өткөн кыскача көбөйтүүнүн формуласын колдонсок, ооз экели аткарсак болот. Анда силерге тапшырма.
Ушул формулаларды пайдаланып, мынакей 42 көбөйтүү 38-ди ооз 2 чыгарып көргүлөчү. 42 көбөйтүү 38-ди силер көрүп турган формуланы пайдаланып ооз 2 чыгарып көрөлүк. Таптыңарбы? Анда мен силерге туура жообун көрсөтө берейин. 40 плюс 2 деп жазсам болот, а 38-ти 40 минус 2 деп жазсам болот. Азыр жазууда мен көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиетин пайдаландым. 38 менен 42-ни көбөйтүүнүн түрүндө тургандыктан көбөйтүүнүн орун алмаштыруу касиети жашайт. 38-ти 40 минус 2 деп биринчи жазып алдым, 42-ни 40 плюс 2 деп экинчи жазып алдым. Эми формулаларды колдоно турган болсом, а минус б, а плюс б болсо а квадрат минус б квадрат болот. Демек 40-тын квадраты минус 2-нин квадраты болсо 1600-дөн 4-тү кемитсем 1596 чыкмак. Балдар, көрдүңөрбү? 42 менен 38-ди ооз 2 эле көбөйтүп койсок болот. Эч кандай калькуляторду колдонбой, мамыча түрүндө көбөйтпөстөн эле кыскача көбөйтүүнүн формуласын пайдаланып жазып койсоңор болот экен. 1596. Эми балдар, сабакты жыйынтыктайлык. Мынакей жообун жазганды билесиңер. Бүгүн биз сабакта эки туюнтманын квадраттарынын айырмасын өттүк. Ал болсо а минус б менен а плюс б'нын көбөйтүндүсүнөн турат. Жана тескерисинче эки туюнтманын көбөйтүндүсүн квадраттардын айырмасы түрүндө жазганды өттүк. Ушуларды пайдаланып биз туюнтмаларды жөнөкөйлөттүк, маанисин таптык, теңдемелерди чыгардык жана көп мүчөнү көбөйтүүчүлөргө ажыратууда колдондук. Урматтуу окуучулар, биз бүгүнкү өткөн темадагы алган материалдарды пайдаланып, кийинки сабакта өз алдыңарча колдонуп, көңүлүңөрдү калыптандыргыла. Кайрадан силер менен эфир аркылуу жолугушканча коштошоюн. Саламатта калгыла.